Мен күйөөм менен 1 жыл мурда ажырашкам. Азыр бирге жашабайбыз. Бирок неке күбөлүгүбүз күйөөмдө калган. Балдарыма алимент алайын десем, биз расмий түрдө ажырашкан эмеспиз деп алимент бербей жатат. Эмне кылсам болот? Алимент өндүрүү үчүн нике күбөлүгүнүн ажыратылгандыгы же ажыратылбагандыгы мааниге ээ эмес, тоскоолдук жаратпайт. Кыргыз Республикасынын үй-бүлө кодексинин 111 беренесине ылайык алимент өндүрүү жөнүндө макулдашуу жок болгон учурда сиз мажбур түрдө алимент өндүрүү үчүн сотко кайрылууга укуктуусуз. Алимент сиз арызды сотко берген күндөн тартип өндүрүлөт. Балам жаңа төрөлгөндө күбөлүк алган эмеспиз. Азыр уулум 2-ге чыгып калды. Эми кантип каерден күбөлүк алсам болот? Туулгандыгы жөнүндө күбөлүктү сиз жашаган жердеги жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнөн аласыз. Муну үчүн сизге медицина мекемеси, төрөтканадан берилген баланын төрөлгөндүгү жөнүндө маалымат, мындан сырткары ата-энесинин ким экендиги жөнүндө тастыктоочу документтери керектелет. Эгерде мындай документтерди табуу мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда жарандык процесстик кодексинин 272 беренесине ылайык баланын төрөлгөндүгүн аныктоо сот тартибинде жүргүзүлөт. Жездем менен бирге иштеп жүрүп ортодо жер сатып алганбыз. Акчасын да тең төлөгөнбүз. Бирок жездемдин атына жазылган. Эми ошол жер тилкесин биротоло өзүнө өткөрүп алууну каалап жатат. Мага болсо мен башында кошкон акчаны берүүнү сунуштады. Азыр жер тилкеси кымбаттап кеткен. Жездем мага кайтарып берген акчага мен ал жердин 1/3 бөлүгүн да ала албайм. Кантип чечишсек болот? Бул талашты өз ара чечүү мүмкүнчүлүгү болбосо, өз үлүшүңүздү ажыратып алуу үчүн сиз жашаган жердеги 1-инстанциялык сотко кайрылыңыз. Бул жол менен сиз өзүңүздүн үлүшүңүздү ажыратып алуу мүмкүнчүлүгүңүз пайда болот. Кыргыз Республикасынын жарандык процесстик кодексинин 4 беренесине ылайык өзүнүн бузулган же талашылып жаткан укуктарын коргоо үчүн сотко кайрылууга ар бир жаран укуктуу.